Рыскүл Асакеева калабыздагы төрөт үйүнүн биринде 28 жылдан бери акушерлик кесипти аркалап эмгектенип келет. Бүгүн анын иш бөлмөсү гүлгө толгон. Ал төрөткөн наристелердин ата-энелери ыраазычылыгын билдирип, гүлдесте беришип, бүгүнкү майрамы менен куттукташууда. Рыскүл айымдын иш күнү кош бойлууларды кабыл алуудан башталат. Айымдарга эне статусуна ээ болууга көмөгүн көрсөткөн каарманыбыз ар бир аялдын төрөткө чейинки абалын текшерип көзөмөлгө алат. Биздин жумуш ыйык десем болот. Эне менен баланын өмүрү жаратылыш менен табигый айкалышкан өзүнчө бир керемет турмуштун бир энелик тартуулаган айымдарга балдар жаркын жогоп келген ушундай ыйык жумушта иштегениме өзүм сыймыктанам. Каарманыбыз 92 жылдан бери 15 миңге чукул наристенин киндик энеси болгон. Бүгүн дагы майрам алдында айымдардын төрөтүн кабыл алууда. Алардын бири Махабат айым 8 мартка белек болуп кыздуу болдум дейт. Төрөт башталарга чейин эле Рыскүл Султановнаны ичимен эле ойлоп койгом. Ушу Рыскүл жерге келип төрөсөм экен. Себеби биринчи баламды дагы Рыскүл Султановна өзү төрөткөн. Анан аябай колу жеңил. Ушунчалык медициналык жактан деңгээли жогору, абдан күчтүү айым. Анан ошол себептен экинчи баламды дагы Рыскүл Султановна төрөйм деп ойлогом, но тилекке каршы бул жак оңдоо жагында болуп аткандыгынан, ремонт болуп аткандыгынан башка жакка барып төрөп калдым. Үчүнчү баламда ушу өзүмдүн ниетимди коюп эле Рыскүл Султановнады төрөйм деп эле келсем эле өзү Аллах таалам өзү жол көрсөтүп өзү төрөттү. Эне менен баланын ден соолугун биринчи орунга койгон дарыгер Рыскүл айым билимдүү акушер улутту сактайт дейт. Анан дагы каарманыбызды кубантканы кыргыздын санынын көбөйүшүнө салымын кошуп жатканы. Кудайдын алдында, элдин алдында, ошол эле эненин алдында жоопкерчиликти так аткардым го деген ой кетет. Баланы үн укканда аялдардын эң жакшы көргөн сөзүм колуңуз тарт көрбөсүн, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз деген көп учурда жакшынакай сөздөрдү аялдар айтат. Ошол сөздөрү ички дүйнөсүндөн, чын жүрөктөн айтылган үчүн мен ошол сөздөрдү угуп татыктуу болгонума чындыгында кубанычтамын. Киндик эне дал ушул бүгүнкү күндө аркалап келе жаткан кесибин сүйөт. Жалаң гана эне статусуна ээ болгон аял заты менен иш алып баргандыктан жүрөгү энелик мээримге толгон. Акмарал Аипова, Улан Сатыкулов, Нью ТВ.